Ош шаарынын так ортосунан орун алып, калаанын көркүнө көрк кошуп турган тарыхый баалуулуктардын бири бул Сулайман тоонун чокусунда жайгашкан Бабурдун үйү. Тарых барактарында Захир-ад-Дин Мухаммед Бабур улуу Моголдор империясынын негиздөөчүсү. Мындан сырткары белгилүү поэт жана жазуучу катары дагы таанымал экендиги жазылат. Анын туулган жылы болжолду 1483 жылга такалып, 1530 жылы дүйнө салган деген маалыматтар айтылып келет. Жыл сайын бул жайды зыярат кылганы миңдеген адамдар келип кетишет. 20-кылымдын башына чейин бул архитектуралык курулуш алгачкы көрүнүшүндө болгон. Тарых барактарында Жогорку Советтин чечими менен Бабурдун үйү талкаланып жардылганы айтылат. Бирок кийинчерээк 1986 жылы жергиликтүү бийликтин чечими менен объект кайрадан тикеленет. Учурда Бабурдун үйү диний ишенүүчүлөрдүн ыйык жайы, ал эми туристтер үчүн тарыхый эстелик болуп саналат.